Түркия менен Сирияда жер титирөөнүн курмандыктары улам өсүп жатат. Каргашалуу окуя эки өлкөнү тең чоң жоготууларга учуратты. Олуттуу кыйроолор, ураган имараттар арбын, куткаруу иштери күнү түнү уланууда. Учурда дүйнө эли зилзала катталган эки өлкөгө көз салып, көңүл айтып, түрдүү ойлордун курчоосунда калды. Практикада жер титирөөнүн алдын алуу кыйынга тургандыктан, ушул эле абал Кыргызстанда да катталбайт деп айтуу кыйын. Өлкөдө жыл ичинде 10 миңге жакын жер титирөө катталып, анын 400дөн ашыгы сезилерлик даражада болгон. Республикада бул багытта кооптуу делген аймакта болжолду 4 миңге жакын жарандар жашайт. Бул жерде өздөрүнүн коопсуздугун эме кылып атабыз. Эртең алардын келечеги ошол кооптуу жагдайга туура туш келип калышы мүмкүн. Ошондуктан өздөрү туура түшүнүп, кооптуу аймакта жашагандар коопсуз аймакка көчүп чыгып, жашоолорун коопсуз жайда улантышса жакшы болмок. Кыргызстанда жер силкинүү себептерин эске алуу менен нормадан ашкан бийик кабаттуу үйлөр жок эсе, өлкөдө 9 балга чейин жер титирөө катталышы болжолдонгон. Мындан улам курулуш иштери нормада көрсөтүлгөн 9 балдык жер силкинүүгө туруштук бериши керек. Деген менен республиканын ар кайсы аймактарында мыйзамсыз курулуштар жок деп айтуу кыйын. Сейсмичность деп коет. Бизде документ боюнча биз Ош шаарга 9 балл берген да. 9 балл деп берген. Ошо 9 баллга эгерде изыскание кылат да, жерди казып туруп, ошо жерди текшеришет, изыскание кылып туруп, ошо жер шаал чыкканча казыш керек деп айтып тупурактычы. Ошого карап чыгып 9 баллга чейин деп берген да бизге. Бүгүнкү күндө 18 мыйзамсыз үйлөрүбүз бар. Кече газды балдары соттон утуп келишти, биринчи инстанциясы утуп келишти, бузулсун деген. Бирок экинчи инстанция бар, Верховный сотко чейин барат, судебный процесс ошондой. Мүмкүн болушунча курулуш нормаларын сактап, 9 балга расчет кылдыбы, ошо 9 балдык расчет боюнча имарат болобу, же болсо сооружение болобу. Любой инфраструктуранын ошондой имарат сооруженияларын ошол 9 балл болсо 9 балга же 8 балл болсо 8 балга туруктуу кылып салуу абзел. Ар бир жаран өзүнүн жанын, үй бүлө мүчөлөрүн сактоого милдеттүү. Ошондуктан айттырбай келген жаратылыш кырсыктарга даярдыкта болушу керек. Бул учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 112 номерине байланышы менен тийиштүү жардам көргөзүлөт. Аталган мекеме кырсыктарды жоюуга бардык техникалык мүмкүнчүлүктөр бар деп ишендирет. Жакы ураган үйлөрдү тазалоо боюнча өзгөчө кырдаал министрлигинин каражаттары, техникалары, инженер техникалар барды жетиштүү. Андан сырткардагы өзүнүн жеке менчиктигине карабай, кырдаал кирген учурунда бардык инженер техникалар тартканга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. 6 февраль таңга жук Түркия менен Сирия чегараларында 7,7 балдагы жер титирөө катталып, миңдеген адамдын өмүрү кыйылды. Түркиянын соңку маалыматтары боюнча каза болгондордун саны 4300гө жакындап, жаралуулар 15 миңге чукулдаган. Түркия өкмөтү жер титирөө катталгандан кийин дароо сырттан жардамдар кабыл алынарын жарыялаган. Мындан көп өтпөй чет өлкөлүк алгачкы жардамдар, куткаруучулар келишкени кабарланууда. Бул учурда Кыргыз бийлиги да керектүү каражат жана куткаруучулар тобун жөнөттү. Мындан сырткары гуманитардык жардам жеткирилери айтылган. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы.